жүк унаалары кураштырылып аткан жер. Бул жерде кыймылдаткычтар, двигательдер, алгач мост рамасы коюлуп, дөңгөлөктөрү катырлуу, андан кийин мотор орнотулат экен. Информация билесизби бул боюнча? Объему канча? Объем 2. Объем 2, а? Турбодизель. Турбодизель. Солярка менен жүрөбү? Солярка менен жүрөбү. Канча тонна жүк алат? Эми китебинде 1,5 тоннага келип атат. Китебинде 1,5 тонна, а? Бул производствосу Кытайдыкы? Кытайдыкы. Сборка бул жерде. Сборка ушул жерде. Жакшы. Бүт детальдар, запчастары, агрегаттар полный Кытайдан келип атат. Бул жерде мындай сварочный иштер болобу же только сборкабы? Бул жерде только сборка. Сварочный иштерден только кузов жасалып атат. Кузов. Кузовду өзүңөр жасайсыңар ушул жерде? Кузов өзү жасалат. Түшүнүктүү. Мына ушундай кыймылдаткычтар бул жакта иштеп атышат. Бул жак ошол дөңгөлөктөрдү бириктирген октору тагырага, спицалар. Андан сырткары бул жакта рессорлору көрүп турасыздар. Жүк унаанын рессорлору. Бул жагы кыймылдаткыч кайрадан. Майда запчасттык детальдары болсо мына ушул жерде. Мына ушул жердин өзүнөн кураштырылып жасалат экен. Болт, гайкалар, өзүнө керектүү бардык жабдыктар мына ушул жерден тапса болот. Мына ушул жерден башталат запчасттары. Көрүп турасыздар, болттар, гайкалары, сборка бул жерде. Шланглары, керектүү бардык тетиктери мына ушул жерлерден тепчилардан алынып, бул радиатор окшойт, шамалдаткыч, рессорлор, амортизаторлар, так, солдатниктер, ходовойдуку, бак, топливный бак, глушитель, катализатор, жана башка жабдыктар мына ушул кутулардын ичинде окшойт. Так, мына ушундай. Так, мына ушул жүк унаанын ички салонун көрсөтүп коем ушул. Мен адашпасам бул жерде ОФАС деп жазылып турат. Кыймылдаткыч механикалык, 5 баскычтуу. Бул жакы ручник. Салон торпеданы көрүп турасыздар. Бул портерден кичинераак, лабодон чоңураак унаа окшойт. Магнитофон, чөнтөкчө, переключитель, кондиционер, аваринка бардыгы бар экен. Спидометр 160ка чейин. Дизелдик отун менен тагыраагы солярка менен жүрөт экен. Эмес болсо 1,5 тоннага чейин жүк алат экен. Бияга аркасы.